Ош шаарындагы көп кабаттуу ипотекалык турак үйдү куруу боюнча комиссиянын тендер алдындагы атайын кеңешмеси өткөрүлдү. Негизги максат тендерге катышууну каалаган куруучу компанияларга маалымат жеткирүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана да 15 пункттан турган эрежелерди так сактоого чакыруу. Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишкана кызматкерлери куруучуларга керектүү болгон маалыматтарды жеткирди. Кеңешмеге тендердик комиссиянын мүчөлөрү жана катышуучу компания өкүлдөрү келишти. Эске сала кетсек, көп кабаттуу үй куруу долбоору июнь коогасында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдөн арткан батирлерден башталган. Долбоор боюнча үй 9 кабаттан туруп 81 батирге болжолдонууда. Анын 30% 1 бөлмөлүү, 50% 2 бөлмөлүү, 20% 3 бөлмөлүү болот деп пландалган. Көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө 40 орунга ылайыкталган автоунаа токтомосу жайгашат. Долбоордун негизги өзгөчөлүгү биринчи жолу Ош шаарында үйдүн подъезди, короосу күн энергиясы менен жылытылмакчы. Бул көп кабаттуу үйдү курууну каалаган курулуш компания өкүлдөрү 15 майдан 6 июнга чейин конкурстук билдирмелерин бере алат. Конкурс тууралуу маалыматтар мамлекеттик сатып алуулар электрондук порталына жарыяланган. Ал жактан керектүү маалыматтарды алууга болот. Ага улай эле шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасына да кайрылсаңыздар кенен маалымат берилет. Курулуучу көп кабаттуу үйдүн тендердик комиссияга жарыяланган. Бул 2019 жылдын 15 майында жарыяланган. Бүгүнкү күндө тендер порталда турат. Ал ушул жылдын эле 6 июнунда саат 10-да тендер комиссия менен биргеликте тендер ачылат. 10га жакын компаниянын өкүлү катышып жатат. Алар негизинен баягы консорциум маселеси. Эгерде курулушчу компаниянын негизги талаптары күчү жетпесе, анда кандай талаптар менен катышабыз деген маселе коюлуп атат. Биз бул жерде тиешелүү жоопторду берип жатабыз. Негизги консорциумдун максаты мүмкүн болгон жана финансылык ресурстарды бириктирүү маселеси. А бирок тажрыйбасы маселеси бул демек ошо жеңүүчү компания сөзсүз ушундай тажрыйбага ээ болуш керек деген талап коюлары айтылды.